Бишкекте 13 жаштагы инисин бычактап өлтүргөн өспүрүмгө соттун өкүмү чыкты. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Мурас Ордо конушунда 13 жаштагы инисин өлтүрүүгө айыпталган өспүрүмгө карата өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 9-сентябрда С. Улуу А. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин аффект абалында киши өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал 2 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Кылмыш жаза кодексинин пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошонуу беренеси боюнча пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен 3 жылга эркинен ажыратылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 17-мартында Мурас Ордо конушундагы турак жайлардын биринен 13 жаштагы баланын жансыз денеси табылган. Кылмышка шектүү катары анын 17 жаштагы агасы кармалган. Ал эми маркумдун талма оорусу менен жабыркай тургандыгы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда балдар айтыша кетип, агасы инисин бир нече ирет бычак менен сайып өлтүргөн. Булак 7-канал. Президент Садыр Жапаров эл аралык армия оюндарынын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14-сентябрда аскер кызматкерлерине 7-чи эл аралык армия оюндарынын алкагында өткөн танкалык биатлон жана десанттык взвод мелдештеринин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы аскерлердин жеңишин жогору баалап, алар Токио шаарындагы Олимпиада оюндарында жогорку натыйжага жетишкен спортчулар менен катар Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына белек кылышканын белгиледи. Армия эл аралык аскер оюндары акыркы 7 жылдан бери көптөгөн мамлекеттердин арасында өткөрүлүп келе жатат. Бул аскердик спорт ардактуу, жооптуу кесипти тандаган, эл жери менен ыйык мекенин коргоого дайым даяр турган кайраттуу, эр жүрөк, тайманбас эр азаматтардын оюну. Садыр Жапаров танкисттер 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү жеңишке жеткенин, ал эми эң мыкты даярдыгын десантчылар өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн келечектеги офицерлери көрсөткөнүн белгиледи. Ал танкисттер менен десантчыларга өлкөгө атак, даңк алып келген жеңиши үчүн терең ыраазычылык билдирип, ошондой эле бул командалардын күжүрмөн даярдыгын камсыз кылган бардык аскер кызматкерлерин өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлерине энчилүү сааттарды тапшырды. Алардын айрымдарына президенттин атынан ыраазычылык каты берилди. Мындан сырткары, танк биатлону менен десанттык взвод сынактарынын катышуучуларына мелдештерде жеңиши үчүн акчалай сыйлык катары президенттин резервдик фондунан 1,880,000 сом бөлүндү. Сөзүнүн соңунда президент Садыр Жапаров бардыгына беким ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана мекенди коргоого арналган жооптуу кызматтарына ийгиликтерди каалады. Кыргызстандын курамасы танкалык биатлон жана десанттык взвод 2-дивизионунун финалынын жеңүүчүсү катары кийинки жылы 1-дивизион курамында катышуу укугун алды. Булак президент Кейже. Танк биатлону жана десанттык взвод мелдештеринин урматтуу жеңүүчүлөрү, жолдош офицерлер, Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына белек катары Олимпиада оюндарында жогорку жетишкендиктерди камсыз кылган спортчуларыбыз менен бирге жоокерлерибиз дагы татыктуу жеңиштерди тартуулап олтурасыңар. Өзүңүздөр жакшы билгендей, армия эл аралык аскер оюндары акыркы 7 жылдан бери көптөгөн мамлекеттердин арасында өткөрүлүп келе жатат. Бул аскердик спорт ардактуу, жооптуу кесипти тандаган, эл жери менен ыйык мекенин коргоого дайым даяр турган кайраттуу, эр жүрөк, тайманбас эр азаматтардын оюну. Армия оюндары өзүнүн маңызы, спорттук негизи боюнча аскер кызматчыларынын эл аралык олимпиадасы катары калыптанып калды. Мына ушул эл аралык аскер оюндарынын алкагында Кыргыз армиясы негизги деп саналган ары татаал, ары салмактуу 2 мелдеште танк биатлону менен десанттык взвод сынактарына катышып, өз дивизиондоруңарда 1-чи орундарды багындырдыңыздар. Биздин танкисттерибиз 8 мамлекеттин командалары менен мелдешсе, курсант десантчыларыбыз 12 өлкөнүн командалары менен күч сынаштыңар. Натыйжада жалпы дүйнө жүзү Кыргызстандын бийик көтөрүлгөн байрагын жана эң жогорку ардак такталуу Манас атабыздын татыктуу урпактарын көрүштү. Белгилеп кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү 31 августта бортунда Кыргызстандын туусун желбиреткен танк бардык атаандаштарын артка калтырып, жарыштын жеңүүчүсү болуп, өзгөчө таасир калтырды. Аны менен бирге мекен коргоочуларыбыз, улуттук куралдуу күчтөрдүн келечектеги офицерлери, десантчы курсанттарыбыз, десанттык взвод эл аралык аскер сынагында 1-чи орунду ишенимдүү ээлеп, мыкты десанттардан экенин далилдешти. Жолдош танкисттер, десантчы курсанттар жана ушул
командалардын күжүрмөн даярдыгын камсыз кылган бардык аскер кызматчылары сиздерге кыргыз элине арнаган мекенибиздин атак даңк үчүн алып келген татыктуу жана ишенимдүү жеңишиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем жана чоң рахматымды айтам. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана ыйык мекенибиз болгон Кыргызстанды коргоого алган жооптуу кызматыңарга албан игиликтерди каалайм. Дагы бир жолу жеңишиңиздер менен куттуктайм.